Bir сутка ичинде дагы республикалык клиникалык жугуш оорулар ооруканасында дагы бир бейтап каза болду. 67 жаштагы аял киши болчу. Бул дагы ошол көптөгөн жана өнөкөт оорулары болгон экен. Цирроз печени деп атат. Эки тараптуу пневмония болуп, полная органная недостаточность и мээни шишип кеткендиги болуп, ошол дарылоо аракеттерине карабастан ошо түндө каза болуп калды. Бүгүн өлкө аймагында коронавирус жуктуруп алган 28 киши аныкталды. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев брифинг учурунда билдирди. Анын ичинде Бишкекте 16 киши, Чүйдө 2, Жалал Абад облусунда 6, Баткен облусунда 4 чыкты. Булардын арасында 4 медициналык кызматкер бар, деди Үсөнбаев. Алар Бишкек шаарында иштечү. Коронавируска кабылган медиктердин саны ушуну менен 221ге жетти. Алардын 154 айыккан, сутка ичинде 14 бейтап үйүнө чыгарылды. Жалпы айыккандардын саны 614. Бишкекте дагы бир бейтап каза болуп, анын көптөгөн өнөкөт оорулары болгон. Жалпы курмандыктардын саны 12ге жетти. Bir сутка ичинде жалпысынан 14 бейтап ооруканадан айыгып чыгарылды. Бишкек шаарынан 5, Нарындан 3, Ысык-Көл областынан 1, Жалал Абад областынан 5 бейтап чыгарылды. Анализдерин баарын толук текшергенден кийин жыйынтыктары терс болуп, бүгүнкү күнү жалпы 614 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылды. Бул болсо ошо баштан келаткандан бери 70 дээрлик 70% түзүп атат. Ошол эле учурда бүгүн 6 майга карата республика боюнча тастыкталган COVID-19 инфекциясына жугузуп алган жаңы 28 учурун каттап бүгүнкү күнү дарылоого алдык. 28ден учурунун деген 5 деген чет жактан келген учурлар болуп атат. Айта кетсек, Дубайдан учуп келген жарандарыбыз келген мекендештерибиз, ошонун ичинен ошо бир учурун обсервация учурунда текшерип, ошонун баарын медициналык көзөмөл убагында табылды бирөөсү. Мындан тышкары дагы 3 студент Ходжен шаарынан, Тажикстандан ошо кайтып келишкен Лейлек районуна. Ошол жерде үчөө дагы жанакындай текшерүүдөн, обсервациядан өтүп аткан маалында деген табылып, бүгүнкү күнү дарылоого алды. Дагы бир студент ушу Душанбе шаарынан окуган экен, ошол дагы ушу чек арага келип, кайра биздин мекенибизге өтүп келаткан жерден аны дагы обсервация учурунда текшерип, аны дагы ошол COVID-19 вирусу табылгандыктан биз аны деген көзөмөлгө алып дарылоого алдык. Бир бейтап каза болду. 67 жаштагы аял киши болчу. Бул дагы ошол көптөгөн жана өнөкөт оорулары болгон экен. Цирроз печени деп атат. Эки тараптуу пневмония болуп, полная органная недостаточность и мээни шишип кеткендиги болуп, ошол дарылоо аракеттерине карабастан ошо түндө каза болуп калды. Бул киши дагы ошо бир топ убакыттан бери дарыланып келген экен. Февраль айында национальный фтизиатрия борборунда да дарыланып кетип, мындан тышкары ошо апрель аяк чендеринде толук жайыл территориалдык ооруканасында да ошол жерде дарыланып, ошо дарыланып аткан учурда дагы ошол жерден бир COVID-19 менен жугузуп алган бир жаран менен ошо контакт болуп калган экен. Байланышта болуп, кийин баягы жугузуп алгандан кийин эски өнөкөт оорулар аябай күчөп, бул республикалык ооруканага которулгандан кийин дагы эле ал акыбалы жакшы жагына обой ошо кайрадан оорулар өрчүп, жанакындай кабылдап кетүүгө учурап, акыры ошол медициналык аракеттерге карабастан каза болуп калды. Ошентип жалпы каза болгондордун саны бүгүн 12 кишини түздү. Кыргызстанда жалпысын тастыкталган COVID-19 инфекциясы жалпы учуру 871ге жетти. Бул Жалал Абад областында 129, Ош областында 169, Ош шаарында 113,
Чүй областында 74, Бишкек шаарында 255, Баткен областында 18, Нарын областында 103, Ысык-Көл областында 10 учур. Ысык-Көл областында мына бүгүнкү күнү акыркы бейтап айыгып чыгарып, азыркы күндө Ысык-Көл областында дарыланып аткан оорулар жок. Бир сутка ичинде дагы коронавирус жуктуруп алган медицина мекемелеринин кызматкерлери 4-тү түздү. Баары тең Бишкек шаарынан чыгып атат. Жалпысынан республика боюнча ошо ковид менен ооруп калган медициналык мекемелердин ар тараптуу кызматкерлерине 221 учуру чыгып атат. Бүгүнкү күнү 154 медициналык кызматкер ооруканадан айыгып чыгарылды. Бул болсо жалпысынан 70%-дан түзөт. Четинен жумуштарына кайтып келип аткан учур. Бүгүнкү күнү ушу стационарда 245 бейтап бүгүнкү күнү дарыланып жатат. Ошонун ичинен 7-өсү оор абалда туруп атат. 4-тө ушу жандандыруу бөлүмдөрүндө жаткызылган. Орточо оордукта 60 бейтап бар. Канааттандырарлык калыбында турганы 178. Бүгүнкү күнү ошол чыгарылгандардын саны 614 болду. Изилдөөлөр дагы эле уланып жатат. Бүгүнкү күндө 59.490 изилдөө үлгүлөрдү изилдеп жыйынтыгын чыгарып бердик. Бир сутка ичинде лабораториялык тастыктоолордун саны 1571 болду. Өткөн суткада ошол эле учурда медициналык көзөмөлгө алынып кароодо турган жактардын саны 3855 киши болду. Буларга дагы толугу менен көзөмөл болуп карантинде туруп атышат.